Рахмат. Мына бүгүнкү күнү аталардын күнү экен негизичи. Аталардын күнү экен. Бүгүнкү күнү ошончодон ушул убакка аталардын күнүнө улуу рух ата тектерге ошондо биз ыраазычылык берип бата берип атабыз да. Бул жер бүгүнкү күн эме иш башы деп койсо болот. Аталардын батасын алып, айыл аксакалдардын батасын алып, документин алдым да. Ошо бул жердин книгасын алдык. Кудай буйруса ошону деген ачылышын кылып, биринчи кан чыгарып, түлөө сыяктуу кылып, тойчук деп койсок болобу? Кандай? Эми той деген жакшы нерсе го. Ачылыш эме кылып коелу дедик. Рахмат келгениңиздерге. Жакшы отуруп эс алып кеткиле. Кийин да келип турула, мына көрүп атасыңар. Сыртты көрүп. Кут болсун Жамалкан. Кут болсун. Ошо өзүң айткандай бүгүн аталар күнү экенсиң эле. Ошо аталардын илгерки өтүп кеткен аталардын арбагы колдук, мындан да өркүндөп, мындан да өскүн. Сага ден соолук берсин. Рахмат, сен ушунчалык жүгүрүп, ушунчалык кызмат кылып атасың. Ошо ишиң илгерилей берсин. Жаман кыздарыңдын жакшылыгын көр. Аман жүр. Ошо Кыргызстаныбыз аманчылык болсун. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, аты жөнүңүздү. Мен атыма Түркүл, Кайыңды шаарчасынын тургуну болом. Жамалкандын эжекеси болом. Падрышка эжеке. Падрышка эжекеси. Жакшы. Жамалкан экөөбүз бир шаардан, Кайынды шаарынан да. Чоң шаарыбыз бар да бизде. Бир чети кошуна анан жолдош болуп жүрөбүз. Мен ушу Жамалкандын ушу баштаган ишин илгери эле мындай одобрять эткем да. Анан бирок ушунча аягына чыгат деген ушу экен да, карачы. Кандай аракет менен бул жөн эле келген жок. Бул бир топ иштерди бүтүрдү, бир топ кыйналып жүрдү. Анан ушу сону бир мезгилге алып келди. Мына бизге как доказательство көрсөтүп атат. Биринчи ачылышына чакырып атат бизди даже. Ошол ачылышына келип биз күбө болуп отурабыз. Абдан кубанычтамын, мен өзгөчө кубанычтамын. Мен абдан гордиться этем, что биздин Кайыңды шаарынан ушундай жакшы кыз чыгып, мына эл журтту азыр районго көрсөтүп атканы менен Жамалкан эми буйруса бул жерде республика чейин чыгат. Может андан дагы дальше кетебиз. Тилек кыла берели баарыбыз эле. Бирок ушул жер жакшы жер деп эсептейбиз. Мындан кийин келип ушул жерден энергия алып, ар ким ушу жолубузду ачтырып дегендей да. Жакшы жөрөлгө болду да, абдан сонун болот. Буйруса аягы жакшы болот. Мындан да сонун болот. Мен ишенем, ошо давай Кудай буйруса болот. ишиңе илгери, баатчылык, топчулук бар эмне деп коет дагы. Көп жакшылыктар, моолчулук, тынччылык да. Айтканыңыздар келип. Мына ынтымак алып келип атат ушунун баары бизге. Жамалкан өзү жакшы киши. Мына 2 жолку уже депутаттыкка да чыгып атат. Кеч болсо да чыгып атат, молодец. Жогорку кеңешке жетсең, андан сонун болот. Баары сонун, баары жакшы. Жамалкан эже, бүгүн аталардын күнү экен, дайыма бизде аталар деп өтүп кеткен ата бабаларыбыздын рухтарына дайыма таазим этип, зыяратты жасап жүрөсүздөр. Анан бизге Жайыл районуна Жайыл Баатырга биринчи келет. Андан кийин Алыкул атага, анан кийин Чалдабар айылына Байсейит Баатырга, анан Чорголого баратканда Бошкой атага, анан Орто Арык айылында Курам атага. Мына биз азыр Орто Арык айылында, Панчылов районундагы Орто Арык айылында турабыз. Жамалкан эже ушул биздин ата бабаларыбызга кылган эмгегиңиз бааланып, арбактары ыраазы болуп, сиздин ден соолуктуулугуңуз бар болуңуз, сиздей болгон эжелер менен сыймыктанабыз. Анан ушул божу тигилген бождулар бүгүнкү аталардын күнү экен. Арбактары ыраазы болсун, сизди колдосун, баарыбызды колдосун, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Биздин дагы ата бабаларыбыздын атын чыгара турган биздин мынакей апалардын, энелерибиздин, аталарыбыздын эмгектери зор. Панчылов району мындан дагы өсүп өнүгөткө деген колдосун. Сизге сөз берип коеюн эми. Мен Шүбия кызым, Асел кызым мен өзүмдүн. Асел эже. Жамалкан эже менен чогуу ошо кыздын себин жасап иштейбиз. Эже менен иштешип атканыбызга ошо 4 жыл болду. Аябай
кандай десем, адамдын көңүлүн да таба билген иш билге эженин өркөнү өсө берсин. Ушинтип көптөгөн адамдар келип тилектерин агартып, жүрөктөрүн агартып, ниеттерин агарта берсин. Рахмат. Анан аталар күнү деп негизи энелер күнү деп атып, анан аталар күнү деп быйыл биринчи жолу белгилеп атат. Бул дагы жакшы. Кече ушу Московский районунда белгилептир, ошондон да бир сүрөттөр бар эле. Анан эң негизи мен да өзүмдү